Саламатсыңбы, кичинекей акылманым? Биз сабактан акча жөнүндө, акча деген эмне, акча кантип пайда болгон, акча эмне үчүн керек экенин үйрөндүк, Жылдар мурун байыркы заманда адамдарда акча бар болчу экен. Жок, туура айтасыңар, адамдарда акча болгон эмес. Мисалы, ал убакта ар бир үй бүлө мергенчилик менен оокат кылса, экинчи үй бүлө дыйканчылык кылган, эгин, буудай айдашкан. Бир үй бүлө курал жарактарды жасашса, бир үй бүлөдө эгиндер, арпалар, буудайлар болгон. А башка үй бүлөдө эт болгон. Алар эмне кылышкан? Алар бири менен азык түлүктөрүн же болбосо курал жарактарын, кийим кечектерин, жаныбарлардын терилерин бири менен алмашкан. Бүгүнкү күндө андай алмашууну бартер деп атайбыз. Бүгүнкү күндө дагы нерсеге нерсени алмашуу бул бартер деп аталат. Эмне деп аталат экен? Бартер. Алмашуунун негизинде акча келип чыккан, бирок мамлекеттик жана дүйнөлүк валюталар, тыйындар, акча купюралар дароо пайда болуп калган эмес. Акчанын ордуна адамдар көптөгөн ар кандай керектүү нерселерди колдонушкан. Мисалы, Кытай императору акчанын ордуна туз берчү. Бир нерсе сатып аларда, ал мүшөктөп туз менен төлөчү. Ал эми Римдин аскерлерине айлык акысын туз менен төлөшчү. Кытайда ар кандай символдору тартылган бычактар дагы акчанын ордуна колдонулчу экен, балдар. Символдон эмне сатып алуу мүмкүн экенин билинип турчу. Мисалы, кээ бир бычактар менен балык ала турсаң, кээ бир бычактар менен эт сатып ала турганга мүмкүн болчу. А кээ бир бычактар менен буудай, унду сатып алууга мүмкүн болчу. Туздан тышкары, балдар, буудай дагы акчанын ордуна колдонулган экен. Же болбосо мал дагы акчанын ордуна колдонулуптур. Жүндөр дагы акчанын ордуна колдонулган. Сыр, калемпир, чай, элестетип атасыңарбы, балдар? Акчанын ордуна күрүч берүү. Бүгүнкү күндө андай эч бир адам андай кылбайт. Мисалы, бир нерсе сатып алганга ордуна акча беребиз. А илгерки заманда бир нерсе сатып алып, ордуна күрүч берчүкен. Же болбосо жаанын жебесин берчүкен. Көптөгөн мамлекеттерде деңиз кабыктарындагы акчанын ордуна колдонулган экен. Ракушкалары, силер билген. Ал гана эмес, биз азыр шоколад жасап жеген какаону дагы акчанын ордуна колдонулушчу экен. Адамдар ойлонуп, бузулбаган, эскирбеген, кандай акча ойлоп чыгарсак болот деп ойлонуп туруп, күмүштөн, металлдардан, алтындардан тыйындарды ойлоп чыгарып. Андан кийин ал тыйындар оор болуп салып жүргөнгө ыңгайсыз болгондуктан акчадан жасалган, кагаздан жасалган акчаны ойлоп чыгышкан экен. Кытайда эң биринчи акча бул документ катары колдонулуптур да. Мисалы, мынча акчасы бар деген документ болуптур. Ал эми бүгүнкү күндө кагаздан жасалган акча банкноттор деп аталат экен. Кайра кайталайбыз. Банкнот.
Кагаз акчалар абдан ыңгайлуу болгон. Чөндөккө салганга, капчыктарга салганга абдан ыңгайлуу болгон. Бүгүнкү күнгө чейин кагаз акчалар колдонулуп жатат. Ал эми бүгүнкү күндөгү акчалар накталай жана накталай эмес болуп бөлүнөт экен. Жана балдар, ар кайсы мамлекеттин өзүнүн валютасы болот экен. Эмнеси болот экен? Кайталайбыз. Валюта. Ар бир мамлекеттин өзүнүн валютасы болот экен. Мисалы, Америка мамлекетинин валютасы доллар. Ал эми Европа өлкөлөрүнүн валютасы евро. Кытай мамлекетиники юань. Ал эми Россия мамлекетиники рубль. А Кыргызстандыкы болсо кайсы? Туура, сом. Азаматсыңар. Акчада балдар номинал болот сөзсүз түрдө, номери болот. Жана башка эрежелерге туура келген белгилери, символдору болот экен. Азыр болсо балдар окуганды үйрөнөбүз. Биз бардыгыбыз окуганды билебиз, бирок телефондон карап, жакшылап, кайталап окуйбуз. Эң биринчи муңга көңүл бурабыз. Чекит турат, көк тамга, Т тамгасы. Т тамгасын айтайын деп даярданасыңар. Даярданып туруп, дароо эйге кошуп туруп айтып саласыз. Т, Р, К. Кайра кайталабыз. Т, Р, К. М, Б, Л, К. Азыр 3 тамгадан турган сөздөрдү окуйбуз. Биринчи К тамгасын айтайын деп даярданабыз. Дароо Э менен кошобуз. Ошо менен токтоп калбайбыз. Созуп кете беребиз дагы акыркы тамгадан токтойбуз. Кана кеттик. Кел. Не болду? Кел болду. Кел дебейбиз балдар. Кел. Бер. Мер. Эми мундап окуйбуз. Лек. Белек. Терек. Бел. Том. Бол. Там. Бал. Тар. Кайра башына кайталайбыз. Бел. Том. Бол. Там. Бал. Тар. Азаматсыңар балдар. Алифбеден дагы унутпастан окуйбуз. Ар бир бетти 10 жолудан кем эмес окуйбуз. Саламатта калгыла.